Пенсия курагындагы укук коргоочулардын мамлекеттик кызматта иштөөлөрүнө чектөө коюлушу керек. Бул тууралуу эл өкүлү Табалды Тилаев айтып чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында өзгөчө укук коргоо тармагында иштегендер 35 жашынан пенсияга чыгышып, алар бир эле учурда пенсияда айлык маянасында алышат. Бул мамлекетте пенсионерлердин санын көбөйтүп, ошол эле учурда мамлекеттин казынасын эңшерип жатканын айтат. Депутаттын айтуусу боюнча бюджеттен айлык алган кызматкерлерге мамлекет тарабынан пенсия төлөнбөшү керек. 80 миңдей мамлекеттик кызматкер болсо, тилекке каршы бүгүн 50 миңден ашыгы пенсионер экен. Бул эмнени алып баратат? Бул биздин жаштарыбыз жумушка орноштуруу боюнча. Ошонун себебине мына сыртка чыгып атат. Сыртка чыкканда көрүп атасыздар эмне кыйынчылыктарды биздин жарандарыбыз тартып атат. Күндө интернет сайт маалымат каражаттарын карасаң, бирөө өлүп атат, бирөө ооруп атат. Ошон үчүн сөзсүз бул жагында биздин пенсионерлерибизге ыңгайлуу жагдай түзүп берсек, алар да убагы келгенде эс алууга чыгып. Мындан сырткары пенсияга чыгуунун жаш курагын жогорулатып, бул тармакта реформа жүргүзүш керек экенин айтып, ал өкмөт башчыга кайрылды. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 65 жашка чейинкилерге мамлекеттик кызматта иштөөгө мыйзам жол бере тургандыгын айтты. Өкмөт башчынын айтуусунда айрым өлкөлөрдө иштеген пенсионерлер пенсиянын базалык бөлүгүн да алышпайт экен. Биз азыр жакшы иштеген кишиникин алып туруп эле бөлүп берип коюп атабыз иштебеген кишигечи. Ошон үчүн ушундай бир тең салмакталган пенсиялык системаны иштетсек, жана Россияда болуп жаткан нерсе болбойт да. Ошон үчүн мына азыр иштеп атат бизде дагы келген жетекчи. Муну аягына чыгарабыз биз. Азырынча бул туурасында мыйзам жок болгону менен депутат көтөргөн суроо керектүү. Ошол эле учурда өтө оор маселе дейт экономист Айылчы Сарбаев. Бул жерден бир эле пенсияны кыскартып салбай, жумушсуздук, эмгек менен камсыз кылууну да карап, жаңы эмгек кодексине кызматкерлердин иштөө тармагы туурасында толук жазылып, ошол эле учурда пенсияга чыга турган жаш курагы такталыш керек экенин кошумчалайт. Кароого болбойт. Пенсия алып анан иштет деген. Балким ошо 70ке чыккан адам, 75ке чыккан адамдын иши ошол мамлекетке өтө керектүүдүр. Бул бир жагы. Экинчи жагы бизде пенсиянын топтомо бөлүгү болот. Ошол топтомо бөлүгүн толугу менен ишке ашырмайынча бул проблема кала берет.